Ийне менен кудук казган илимпоздордун чоң тобу шаарыбыздагы Насирдин Исанов атындагы университетте эмгектенишет. 60 жылдык тарыхы бар окуу жай инженердик курулушчуларды, архитекторлорду жана инновациялык адистерди даярдоо боюнча жогорку окуу жайлардын флагманы десек болот. Мындай атоого төмөндөгүдөй эки негиз бар. Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети 2015 жылы билим берүү номинациясы боюнча Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгына ээ болгон. Ал эми 2019 жылы илим боюнча, илим номинациясы боюнча Кыргызстанда жалгыз биздин университет ошол сыйлыкка татыктуу болду да. Ал эми эл аралык рейтингтерди алып карап көрө турган болсок, Евро рейтинг боюнча биздин университет Кыргызстандагы университеттерден 4-орунга ээ болуп калат. Ошондой эле көз карандысыз аккредитациялык рейтинговый компаниялардын суроо жүргүзүүсү боюнча биздин университетте 20дан ашык багытта кесипкөйлөрдү, адистерди даярдап чыгаруу боюнча биздин университет 1-орунда турат. Ал эми кадрдык потенциалы боюнча, илимий жүлдөөлөр боюнча мен айтып кеткендей, бизде атайын диссертациялык кеңештер бар. Бул илимий 11 багыт боюнча биздин Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде өздөрүнүн кандидаттык жана докторлук диссертациясын жактаса болот. Аталган университеттин курулуш жана технология, экономика жана менеджмент, архитектура жана дизайн, транспорт жана экология, инновациялык кесиптер боюнча жана жаңы маалымат технология өңдүү 6 институтунда адистерди даярдоо боюнча окуулар жүргүзүлөт. Университетте атайын илим изилдөө институту да иштейт. Мында илим артынан түшкөн окутуучулар өз тармактары боюнча илимий изилдөөлөрүн жүргүзө алышат. Мындан улам илимпоздор өткөн жылы өлкөнүн сыйлыгын утуп алышкан. 2019 жылы 50ден ашык илимий изилдөө институттары жана ошондой эле университеттер конкурска катышып, жалгыз биздин университет ошол сапат боюнча Кыргыз Республикасынын премиясын утуп алганга жетиштик. Университетте 50-ге жакын илимдин доктору, 200ден ашык илимдин кандидаттары, доцент, профессорлор эмгектенишет. Алардын арасында ондогон мамлекеттик сыйлыктын ээлеринин иш тажрыйбалары жаштарга өрнөк. 7 илимпоздун илимий мектеби да иштейт. Ал жерде бизде аспиранттар, докторанттар жана ошондой эле магистрлер даярдалат да. Алар өздөрүнүн жумушу даяр болгондо ошол биздин диссертациялык кеңештер аркылуу өздөрүнүн илимий иштерин коргосо болот. Биздеги дагы бир айтып кетчү нерсе, мисалы үчүн бул жерде сиздер көрүп турасыздар. Бизде Кыргызстанда Камбарата 2 ГЭСин салып, ошого турбогенераторду алып барыш проблема болгондугунда, анын массасы 119 тонна болгондугуна байланыштуу, аны жүктөгөн транспорттун массасы 40 тонна болсо, 119 кошкондо ал 180 тоннага жакын болуп атпайбы? Ошону биздин төбө ашу аркылуу алып барганга мүмкүн эмес деп баягы өздөрүнчө жыйынтык беришкен. Биздин университеттеги жаш окумуштуулар баарын биригип туруп, бул жерден атайын эсептин негизинде ошондой эле Нарын дарыясына өткөн көпүрөнү жана Торогар дарыясына өткөн көпүрөнү кошумча сыноодон өткөрүп, ошол турбогенераторду биз жеткиргенбиз да ошол колдоно турган жерине. Токтогулдан кетип атканда Нарындагы дарыянын үстүндөгү көпүрө да. Ошол көпүрө мына 119 тонналык жүктү көтөрө албайбы? Ошон үчүн мындай КАМАЗдардын баарына жүктөп, ошол 100-200 тоннага жакын жүктү көпүрөнүн үстүнө коюп, ошону көтөрсө бул өтөт, көтөрө албаса өтпөйт да. Ошондон дагы ашыгыраак жүктү бул жерге көпүрөгө коюп туруп, астын карап, астында жанагы лупа менен, ар кандай визуальный баягы фонариктер менен кошуп алып, лазер менен карап, тирешине кеткен жок, жаракка кеткен жок, көтөрөт экен деп туруп, анан мына ол өзү кичинекей эле көрүнгөнү менен бул 119 тонна, өзүнүн таза салмагы 119 тонна, ташыган прицеп машинанын салмагы да 40 тоннага жакын болуп калат. Ошондо 160 тоннага жакын болот ба? 160-170 тонна болуп кетти. Машинанын дөңгөлөгү, мотору ошондой болуп кошулганда 180 тонна болуп калат. Ошо 180 тоннаны алып өткөндө көпүрө жарылган жок, буйрулган жок. Бул жумушту аткарууда университеттин автомобиль жана темир жолдор, көпүрөлөр жана тоннелдер кафедрасынын ролу абдан чоң болгон. Аалымдардын илимий иштеринин натыйжасында гана 80 тонналык жүккө ылайык салынган көпүрө көтөрө албай турган өтө оор салмактагы жүк өз дарегине жеткирилген.
Токтогул КЭСин реконструкция жасап жаткан убакта Жамбылдан 2 трансформаторду массасы 200 тоннага жакын, ал 200 тоннага жакын массасы менен өтмөк ашуусу аркылуу алап эл анан көкпелдеп ошолорду алып барганга дагы эч ким баягы чечим кабыл албай койгон. Бул жердеги ошол транспорт министрлиги, академия наук деп койсок болот, баардыгы өздөрүнчө өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эсептеп чыкканда алар алып барганга болбойт. Ошон үчүн аба транспорту менен гана алып барса болот дегенде биздин бул жерде жаш окумуштуулардын башын кошкон биздин дагы бир атактуу профессорубуз Абсаметов Мухтар Чуханович деген бар. Ошонун жетекчилиги менен ошол трансформаторду 200 тоннадан ашык массасы бар трансформаторду дагы биз Токтогул КЭСине жеткирип бердик да. Россияндағы немелерінен ушинтип кайрылса, алар ичине кымбат бааны айткан экен, алардан отказ беришти. Анан ошо биздин университеттин мүчөлөрү, мугалимдер ушуну жоопкерчиликти алып туруп, билсеңер керек, Камбар ата 2-ге ГЭСти эметебиз деп, жанагы ордуна келтиребиз дагы, ошого турбина алып келди. 96 тонна. 50 жыл, 40 жыл мурун салынган көпүрөлөр. 80 тоннага расчет кылынган да. Андан жогору мисалы ГЭСке, Камбар атага, Токтогул КЭСине алып барган мисалы трансформаторлор, турбиналар 80ден жогору болуп кетип атат да. Мисалы Камбар ата 2-ге алып барган турбина 96 тонна болчу, өзү эле. Аны жүк менен алып барганда машинеси биригип кеткенде где-то 120 тонна болуп кетет экен да. Эми көрбөйсүз, 80 тонна канчасы көп болуп атат, бир канча процентке көп болуп атат. Ошону биз деген изилдеп, ошо чоң көпүрөлөр аркылуу, чоң көпүрөлү өзү деген мындай эме болот да, мындай коркунучтуу болот. Себеби деген баягы груздун баары көпүрөнүн баягы балкасына батып калат да, ал деген көтөргөнгө аябай эме болуп калат да, мындай күч келип калат да, кооптуу болуп калып, анан сынып кетсе, машина да эметет, киши да жабыркап өлүп да калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошону биз деген ошонун баягы коопсуздугун сактап, ошо жүктү деген жеткирип, ошо көпүрөнү 80 тонна көтөргөн көпүрөнүн да көтөрүмүн чоңойтуу маселесинде боюнча иштейбиз да. Мына биздин өзүбүздүн приборлорубуз бар. Ошону жана көпүрөнүн бекемдигин ошо диагноз кылып. Андан кийинки деле жумуш ал 200 тоннага жакын Жамбылдан өтмөктү тартып, ар биринин жанынан трос менен тарттырып, алдынан тарттырып, артынан тарттырып, жанагындай аскер техникаларын колдонуп атып, анан кийин үстүнө чыгарып, анан ылдый түшүп, ал аябай салмагы чоң болчу. Ошону эгерде аны ошо боюнча эле мындай жөнөкөй эле бир прицепке кошуп жөнөтө турган болсо, анда жолдор жарылып кетет. Жолдор жарылбаш үчүн ошол жүктү жүктөп, аны баягы немеге дөңгөлөктөргө бөлүш керек да, осьту көбөйтүш керек, дөңгөлөктү көбөйтүш керек. Анан ошондо баягы бөлүнгөн жүк жолго бирдей салмактуу болуп калат, азыраак салмак болот. Эгерде эки эле дөңгөлөк менен эки ошу бар дөңгөлөккө прицепке жүктөп койсоңуз, анда ал жерге кирип кетет, ал салмагы борду 200 тонна. Ошону бөлүштүрүп, ошон үчүн баягы акыл эси бар адам илимпоз болот да. Деги эле өлкө боюнча көпүрөлөрдү курууда аталган кафедранын пайдасы эл чарбасынын түрдүү тармагына тийгизген пайдасы алкууга арзыйт. Илимпоздордун айтуусунда көпүрөлөрдү дарыгерлердей эле карап, анализ коюп дарылоого болот. Кыргызстандык илимпоздордун кызматына коңшу өлкөлөрдүн да жардам сурап көп кайрылышат экен. Биздин кафедра Кыргызстандагы көпүрөлөрдү долбоорлоого жана көпүрөлөрдү изилдештирип, сыноого аябай эмгек сиңирип келатат, катышат. Студенттерди гана окутпастан биздин кафедранын мүчөлөрү ушундай чарбалар менен байланышып, министерстволор менен байланышып, МЧСтер менен байланышып, ушундай көпүрөлөрдү долбоорлоого, изилдештирип, сыноого чоң салым кошуп келатат. Кээ бир көпүрөлөрдү бузбай оңдоп койсо да болот. Мындай караганда көпүрөлөргө мындай врач болуп эметип атабыз да. Көпүрө баягы ооруп аткан адамга теңеш керек да. Эгерде ошону жакшы карап, жакшы мындай диагноз коюп, жакшылап дарыласаң, ошо көпүрө
өзүнүн калыбына келип калат да. Ошон үчүн биз деген ошо изилдеп аларга баягы усиление кылып, ремонт кылса, ремонт кылыш керек деп, эгер такыр жарабай калса, анда жаңы көпүрө салыла деп ушундай жазып беребиз да. Бизге деген Тажикстандан дагы, Казакстандан дагы кайрылышат кээде ушундай. Көпүрөлөрдү сынап бергилечи депчи. Канча жүк көтөрө алат экен, кандай экен состояниясы деп, ошо диагноз коюп бергилечи дейт. Анан биз ошолор менен иштеп калабыз кээде. Көпүрөлөрдү долбоорлоо боюнча көп иштерди жасадык. МЧС менен келишим түзүп, Нарын областындагы көпүрөнү эки пролеттуу көпүрөнү биз проект өткөзгөнбүз. Тет жерде мал өтүп аткан көпүрөнү дагы биз проект өтүп бергенбиз. Кийинкиси бул жерде карасаңыз Калмак Кырчын деген Ош областында көпүрө. Бул жерге деген мал өткөнгөн, кишилер өткөнгө. Себеби бул жерден көпүрөнү куралы десек дагы муну жеткирген кыйын экен да. 3 километр башта келбейт экен бул жергечи. Ушул бул темирлерди кесип туруп алып барып туруп, анан ошол жерден ферманы ошо чогултуп туруп, анан ушуну жасадык, куруп бердик да. Мал өткөнгө жасадык, Алайск районунга аварийный состояние экен да. Анан машина өткөнгө, бул жерден мал өтүп турган экен мурун, анан машина өткөнгө керек дегенден биз деген ушуну алып, анан жаңы көпүрө салып бергенбиз, 2 пролет деген. Биздин кафедранын ошо эмгеги. Андан башка сыноолор, үйлөрдүн курулушу 9 этаж, азыр бүгүнкү күндө 20 этаждан да ашып кетти. Ошонун баардыгын эсебин биздин университеттин бүтүрүүчүлөр жашайт. Атайын бизде лаборатория бар. Ошол жерде кандидаттар, докторлор, профессорлор жана алардын жетекчилери менен иштеп, ар кандай расчетторду, эсептерди жасай алышат да. Сиздердин илимий жааттабай эңиктенген эл аралык уюмдар менен, башка өлкөлөр менен байланыш каттооңуздар кандай? Биз башка мамлекеттер менен партнердук мамиледебиз, партнердук келишимде биз алар менен ошол жаш окумуштууларды алмашып турабыз, же болбосо алардын окумуштуулары бизге да келип, өздөрүнчө тажрыйба алмашуу. Анан биздин окумуштуулар Индиядан, Германиядан, Австриядан, Кытайдан ошол Сиан транспорттук университети менен мамилебиз өтө жакын. Ал эми Россияда болсо Кыргыз-Россия техникалык университеттер консорциуму бар. Ошонун ичинде биз Москвада курулуш университети менен, Санкт-Петербургда курулуш университети менен өтө жакын мамиледебиз. Биздеги пайда болгон проблемаларды ошолор менен чогуу отуруп кеңешип жыйынтык чыгарсак болот да, чечим кабыл алсак болот. Университетте илимпоздор ортосундагы эл аралык алакалар мыкты жолго коюлган. Аны менен бирге окуу жайдагы илимий изилдөөлөр, илимий сыноолор жүргүзүлүүчү технопарктын ишин жакшыртуу максатында буга чейин Кыргыз патенттен 2 миллион сом грант утуп алышкан. Мындан сырткары илимий департамент, эл аралык уюмдар уюштурган мелдештерге да активдүү катышып, илимпоздор 10 миллиондон ашык грантка ээ болушкан. Швейцарский проект бар, ООНдун проекти бар. Мына атмосферанын составын изилдеп профессор Орозалиев мына бул жерде турат. Мустапа Жумаевич өткөндө эле Женевага конференцияга барып, өзүнүн статьяларын Web of Science'та, Scopus'та чыгаргандар бар. Ошондой эле жаш окумуштуубуз, жаш бүтүүчүлөрүбүз жанагы Акоша Асанбаев дагы Женевага барып, Кыргызстандагы университеттердин арасындагы жалгыз студент барып келди. Бир дагы университет өзүнүн ошол бүтүрүүчүсүн жибере алган жок. Биз ошол өзүбүздүн партнерлор аркылуу, Кыргыз патент аркылуу, министрлик аркылуу иш жүргүзүп тапса болот да. Ооба, Акоша Асанбаев студент кезинен эле илимге кызыгып, өзүнүн алгачкы роботун 3-курсунда окуткан мугалимдеринин илимде колдогон Корея улуттук изилдөө борборунун көмөгү менен жасай алган. Мисалы бул кнопканы басканда сол жакка айланат. Ал эми бул астына алып барат. Артка. Бул 4 тарабына кыймылдай алат. Ал эми бул эле мүмкүнчүлүк эмес, бул жерде башка ультразвуковой датчиктер да колдонулган. Эгерде астынан кандайдыр бир тоскоолук нерсе чыга турган болсо, автоматтык түрдө өзү токтойт. 2-курста кореялык волонтерлор менен тааныштык. Алар биздин кафедрада иштейт экен. Алар менен
проект баштадык. Биринчи проект бул компьютерный класс ачыш керек болчу программисттерге. Ошондо биринчи проектти биз ийгиликтүү бүтүрдүк. Маалымат берүүчү робот кылып жасадык. Азырынча бул робот маалымат берүүчү робот болуп иштейт. Кыргыз мамлекеттик курулуш транспорт жана архитектура университети. I'm volunteer from Korea. Мен Кореянын улуттук изилдөө борборунан келдим. Ыктыярчымын. Акоша жөнүндө айтсам, бул университеттеги таланттуу жана жөндөмдүү балдардын бири. Ал менин жардамчым. Анын түзгөн роботу азырынча университетте таанытуучу робот. Бул анын алгачкы баа жеткис эмгеги десем болот. Илимге умтулган студентке чет элдик адистерден жогору баа берилип, Акоша Асанбаевди окуткан окуу жайга зор абройду алып келген. Ал бүгүнкү күндө өзү окуган университетте иштеп, илимий чыгармачылык иштерин улантуунун үстүндө. 2020 жылы бакалаврды бүтүп, мен баштаган илимий иштердин негизинде бул жакта иштеп калдым. Азыркы бул мен турган жер акылдуу санариптик билим берүү борбору. Эмне үчүн акылдуу? Бул жакта жайгашкан бардык жабдыктар, компьютерлер, ошондой эле чырактар бардыгы акылдуу болуп саналат. Булардын бардыгы Industry 4.0 деген технологиянын негизинде иштейт. Эгерде бул кнопканы бассам, биринчи терезе ачылып баштайт. Эгерде кайра басып койсом, терезе жабылып калат. Ошондой эле бул жакта акылдуу чайнектер орнотулган. Эгерде муну бассак, чай куюлуп баштайт. Бул жерде кадимки эле биз колдонгон тефал. Буга болсо мен өзүмдүн микросхемаларымды орнотуп, программалоо тилдери менен акылдуу чайнек айландыргам. Бул чайнекти биз бул кнопкаларын баспай эле телефондон же үндүн жардамы менен суу куйсак болот. Ошондой эле кофе, чай даярдасак болот. Эгерде биз колдонгон идиш 200 грамм же 500 грамм болсо, ошол идиш толгондон кийин өзү автоматтык түрдө токтоп калат суу. Мисалга алганда, бул менин телефонум колумда, ал эми бул болсом кадимки тефал. Мен коюп туруп, бул жактан кнопканы бассам, суу куюлуп баштайт. Суу куюлуп бүткөндөн кийин басып коебуз, өзү автоматтык түрдө өчүп калат. Же болбосо 100 грамм суу ала турган болсок, басып коебуз, эчтеке кылбайбыз. 100 грамм суу куюлгандан кийин бул өзү автоматтык түрдө токтойт. Кружка толду, өзү автоматтык түрдө токтоп калды. Okay, Google. Turn off lamp number 1. Okay, lamp number 1 off. Бул болсо Google Assistant жардамчы. Бул үндү кабыл алат. Эгерде биз кандайдыр бир команда бере турган болсок, англис тилинде чырактарды өчүрүп, күйгүзөт, кайра ошондой эле эшикти кулптарды ачат же болсо бул чайнектерди башкарса болот. Okay, Google. Turn off lamp number 1. Okay, lamp number 1 off. Okay, Google. Turn on lamp number 1. Okay, lamp number 1 on. Бул акылдуу урна деп айтсак болот, анткени бул да сенсорлор орнотулган. Эгерде биз мусорду сала турган болсок, жакын келсек көзү ачылат. Бир канча убакыттан кийин өзү автоматтык түрдө жабылып калат. Эгерде ичине күйүүчү зат түшө турган болсо, бул сигнал берет. Коопсуздугун алдын ала эскертип турат. Алдын ала эскертип турат. Азыркы учурда мен IoT технология жана робототехника илимдеринин үстүндө иштеп жатам жана ошол илимдердин негизинде бир канча долбоорлорду ишке ашырдым. Азыркы учурда мен бул жакта инженер-программист болуп иштейм. Бул борбор 2020 жылы сентябрь айында ачылды. Ачылып эле бул жака мен жумушка кирдим. Бул жакта болсом биз жакында чоң долбоорлорду баштаган жатабыз. Ошол эле студенттер менен иштешкенди пландап жатабыз. Пандемияга байланыштуу көптөгөн студенттер келе алышпайт, ошондуктан азыркы учурда бул жакта студенттер жок. Ал эми пандемиянын бүтүшүнө биз чоң долбоорлорду даярдап жатабыз. Ал долбоорлор болсом толугу менен студенттер же мугалимдер менен чогуу иштешүү болуп саналат. Студенттер менен иштешкенде биз бул жакта робототехника, IoT технология жана акылдуу буюмдарды жасаганга үйрөтөбүз.
Бул Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин бир эле тармагындагы кичинекей жетишкендик. Мындай ийне менен кудук казып илимге умтулуп, анын натыйжасында калкка кызмат көрсөткөн аалымдар жана алардын турмушка ашырып жаткан иштери тууралуу кийинки көрсөтүүлөрүбүздө таанышасыздар.